Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биз азыр мурунку Новопавловка айыл өкмөтү, мурун Союз бузулганга чейин СССР кезинде Красная Заря колхозуда ошонун конторасынын жанында турабыз. Мына Красная Заря колхозунун конторасы мына менин оң жак колумда турат. Бүгүнкү күндө ал жерде сиздер башка адамдарга аренда берилип кеттир да. Ошондо Союз бузулгандан кийин дыйканчарба кооперативы түзүлүп, ал дыйканчылык кооперативинин аты АКХ-2 Красная Заря деп аталат. Анын бүгүнкү күндөгү жетекчиси, председатель деп коелу, башкармасы Шүкүралиев Калдарбек аба. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, биз булар бүгүн 26 май 2026 жылы мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү элдер менен көйгөйлөрдү жеринде чечкиле деген тапшырмасынын аркасында бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ленин районунун жарандарын кабыл алууга канданып жатат. Кече да кабыл алган экен, бүгүн саат 4-төн баштап да кабыл алат экен да. Эми ошо мэрге же болбосо бийлик өкүлдөрүнө болгон өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтыңыздар. Өзүңүздү тааныштырып кеттиңиз бир жолу. Мен Шүкүралиев Калдарбек Токонович, 1957 туулган, 73 жылдан бeri şu колхоздо эмгектенем. Биз башында колхоз Красная Заря болчубуз. 91-жылы реорганизация болгондо Ассоциация крестьянских хозяйств и кооператив Красная Заря болгонбуз. Ошондо эл иштеп өздөрүнүн жашоо тирчилигин өткөрүп келген. Качан жер реформасы башталганда 95-жылы бизге дагы эл катары ар бирибизге 1 гектардан жер тийген. Ар бир семьянын чийендерине. Ошол убакта бул элди кандай кылып алдаган? Жогору жакта иштеген Апас Жумагулов, Кулов, Феликс губернатор болчу. Силер тарабагыла, ушул ойдон сактап калгыла мүлкүңөрдү. Биз силерди семейный хозяйство кылабыз деп элдин башын айландырып, алар элге бөлүнгөн жерди бөлүп бербей элди алдаган. Азыр бирөө герой Апас Жумалов, экинчиси да азыр аксакал Феликс Кулов деген телевизордон түшпөйт, акыл үйрөтүп. Ошолор элди сыздатып ыйлаткан ошолор. Анан эл байкуш жерден де жок, же имущественный пайынан жок. Азыр ушул күнгө жүрөт ыйлап. 25 жыл болду соттошкондо булардын. 25 жыл. Анткени 2006 жылы булардын алдап жасалма документ жасайт. СК Заря деген. Аны Астаркулов деген Бактияр деген жасайт. Калдарбек Токонович, ушул 2006-га чейин, 2008-ге чейин ушул Новопавловка айыл өкмөтүндө Красная Заря колхозунун жерлери азыр сиздерге АКХ-2 Красная дыйканчарбасына бөлүнгөн жер үлүштөрү бар да бөлүнгөн экен да, туура? 90 кайсынчы 96-98 жылдарда 98 жылы бөлүнгөн 29 октябрда ар бир член семьяга 1 гектардан жер, менде жана документин көрсөтөйүнчү. Ошону айтпай кеттиңиз, ошону айтып коюңуз. Ар бирине 1 гектардан жер бөлүнгөн, мынакей. Мына көрсөтүп мына. Бул жерде орусча жазылыптыр. Мен кичине кыскача айтып коеюн. Рассмотрев предоставленный материал управления по землеустройству и земельным ресурсам постановляю дейт да. Постановление экен да, бул 784 постановление экен, ошо сиздерге жанагындай закрепить земли в постоянное пользование и Красная Заря общей площадью 4488 гектар жер сиздерге бөлүнүп берилген экен, Дальше айтып бериңиз. Анан булар бул жерди бербей эле элди алдап, биздин жер өзү негизи 3 жерден бөлүп беребиз деген да булар башында. Темир жолдун үстүнөн Бычкадан Абедин жолго чейин, анан Учкунда аэропорттун жанында. Birinci bölüğün birinci bölüştü,
Калганы ошол жерден бөлүнбөй калды. Кандайдыр бир часында ушундай эле бөлүнгөн. Бөлүнгөн. Бөлүнө электер эми дагы турат бүгүнкү. Бөлүнүп электер турат. 43 калган 57 соту каякта? Төмөн жактан аласыңар деген, алты барактан аласыңар. Элдин башына айландырган булар. Нурлан мырза, ар бир семьяга 43төн тийди. 43төн тийип, азыр 43төн да Же ар бир жангабы? ала электер да бар. Ар бир жанга 43төн. Тийди, Тийген. 0,43төн. Анан Анын кээ да ал элек. Анткени жана кыйкырып өкүргөндөрдү алар чийип койгон тизмеденчи. Который да распределение 57тен тиймек. 57тен дагы бул Калдырбек байке айткандай, булар жашырып, анан ошентип азыр санап келгенде бизге 35тен дагы распределение бөлүнүш керек экен. Ошону тийбей элек да, например. Анан унуттуруп туруп жанагындай бесхозный деп туруп жерде Билгебаев ошентип чыгарып айтып коет атпайбы, бесхозный жер депчи. Ошо мен Билгебаевга келелек биз. Билгебаев жөнүндө азыр Калдырбекке айтып берейин деп атасыз, айтып бериңиз. Билгебаевдин ким өзү? Токмок. Бизде 2006-жылы элди алдатуу эске заря деген түшөт. Болчу жана Астаркулов Бактияр деп жүрөбү. Ошол 2006-жылы. 2006-жылы түшөт дагы эл аны сотко берип туруп жок кылат. 3 станцияда. Бир райондо, областта, Верховныйда. Анын тынчып калбай тургандан кичине убакыт өткөндөн кийин Астаркулов кайра эле Жаныш Бакиевдин жардамы менен Астаркуловдун ким өзү? Астаркулов Чүй Бишкек юстициянын кызматкери Бактияр деген. Юстиция башкармалыгынын кызматкери. Кызматкери. Главный специалист болчу. Анын начальнигинин приказы менен кайра Архар деген түшөт. 2008-жылы. Жасалмады өкмөт. Бир ОПК, бир ННН менен Красный Зарянын ОПКсынын НННин жасалма түрдө жасап, кайра эле бир адрес менен. Мындайча айтканда, Рейдерский захват. мындайча айтканда сиздердин АКХ Красная Зарянын ОККсу менен ИНН пайдаланып туруп, ошонун ордуна сиздердин ордуңуздарга биз ошолбуз деп туруп, Жасап жактан. кандай документ Схема түзөт. схема түзүп алышат. Анткени Бир атыбызды өзгөртүп деп туруп, башка өлкөгө өтүшүшкө болот. Анткени алар мындай болгондо, биздин мүлктү көргөз. Сен түшүндүрө аласыңбы? Мен түшүндүрөм, тота. Биздин мүлктү, жерибизди, байлыгыбызды көрөт дагы. Буну кандай жол менен алыш керек дейт дагы. Булар схема түзөт. Схеманы түзгөндө Астаркулов Бактияр түзөт. Так, буну атын өзгөртөбүз да башка ат менен бул колхоздун мүлкүн талаш керек, жерин талаш керек деп туруп, ошондо өзгөртөт деди. Атак эч кызыкчылык жок болчу. Орусча перерегистрация деп, Перерегистрация, переименовать деп түшөт. Переименовать деп. 2008-жылы. 2008-жылы. Бизде андай никакой нужда жок болчу бизде. Биз иштебиз жашап келген эл бизде. Бизге бирөө анткени биз частный чарбабыз. Частный чарбаны Конституцияда сакталат. Сиздерден сураган эмес. Жок. Сиздерге келген эмес эч ким. Эч ким келген эмес. Бирөө жарымда келгенби ошолор жанагы реорганизация деп туруп түзүп атканда? Жок. Бул анткени бул схема. Бул рейдерский захват. Элдин мүлкүн, жерин. Жерди сатыш керек, мүлктү талаш керек. Башка эч максат болгон эмес. Ага чейин элдин баары иштеп, жер айдап келген олардын баары. Уй кайтарып, мал кайтарып эле. Жанагы немене документти түзүп атканда юстиция башкармалыгынан. Демек бул жерде кылмыш иш да. Кылмыш да, ана міне бирөөдүн мүлкүн тартып алгандан кийин кандай? Бул элдикин тартып алып атпайбы? Ооба. Андан кийин эмне болду? Бизде Билгебаев Жайлообек деген бизде жашаган эмес, иштеген эмес, азыр да жашабайт. Биз иштейт. Булар элге келгенде өздөрү кире албагандан кийин булар сокул неме Карабалтада Букусов деген Алмаз деген рекетти колдонот. Ал рекет келип турган элди коркутуп баштайт. Бердечи, сатасың, бересиң. Мына ушундай окуя болгон биякта. Алдыны Зубенко деген өлүп калды. Касымбаев дегенди помогли, он повесился. Беди ушундай оюндар болгон. Анан эл азыр тааныбайт мына бир 5-6 аял чогултуп алып. Мына 2008-жылдарда ошондо ишти жасашкан экен. Булар качан сиздердин жериңиздерге кон салып баштады? 2008-де баштады. 2008-де сиздер билдиңиздерби ошондо? Билбей эле, жер захват кылат, темир жол. Баштады ошондо. Айдоо жерди.
С 8-го года, да? Да. Бакиевтер, пришел Бакиевтер. к власти, он своим раздал землю. Адыл Бакиев, Жаныс Бакиев дегенде турду да крыша болду. Анан Анан кийин эле анан неме чыкты 2016-да тиги Көлбаев чыкты. Неме деген Мукаш Ырсалиев деген рэкет. Көлбаев ким у? Рэкет оту вор закон. Камчы Көлбаев? Камчы Көлбаевдин оң болу чыкпады. Мукаш Ырсалиев деген. Ал вообще беспредел жасады. Туруттан бери басып алды. Ал Мукаш Ырсалиев ушул жерде Новополкада жашайбы? Жок жашабайт да какталды. Вообще экөө тең жашашат. Алар келип эле то элди кыйнап эле, элдин мүлкүн алып сатышып, бүт баарын талкалап атпайды. Азыр деле ошондой болуп атат. Анан кийинки мына жаңы власть келди. Власть келгенден кийин хотя бы өзүңүздөрдүн мына 2021-жылдан кийин укугуңуздарды коргой алдыңыздарбы? Коргой алган жокпуз. Анткени бийликте биз УКМК канча арыз менен жаздык, кирдик. Биз Кашкырга кой атат, камчылыкта ташып кайта ошону колдоп атпадыбы? Сиздерди кабыл алган жок. Кабыл алды, айтат. Бара бергиле, ягын тууралайм деп коет. А сам деле башкача болот. Анткени ал жерде чоткара иштеп турду да. Экинчи рейдер. Чоткара генерал. А баласы Чоткара бүгүнкү күндө генерал экен. ооба отставка чыкты кетти. Каякта? УКМКда да. УКМКда? Анын баласы жашап атпайбы. Жанагыл Жылдызбек. Бишкек ЮСС башкармалыгында иштеген Жылдызбек Чоткараев. мурунку Асаркулов анан кийин Чоткараев дегендер барбы? Ушул Чоткараев азыр УКМКда иштеп. Атасы. Атасы. Анан баласын соттотпойт да. Карганын көзүн чукпайт дегендей болуп тур да. Баласын немене соттотот? Жосо бир туганын. Бул жерде ана баягындай Асаркуловдун агасы азыр Жалал Абадта административный сотто иштейт. Жанакындай бизде кээде элдер айтып коет го жер мафиясы деп. Ошо жер мафиясынын ичинде ушулар да кичине Жер мафиясынын үстүндө ким турат? Жашырбай айтат. Мындай сымыйкымен сымыга мындай сүйлөйт да. А жерде башында ким турат? Зулусов турат жер мафиянын башында. Аны ким поддержка кылат? Камчек ташып поддержка кылат. Камчек ташып кимдин кол астында иштейт? Акылбек Жапаровдун кол астында иштейт. Анан ким менен биз күрөшүп атабыз? Акылбек Жапаров кеткенден кийин биз оңолобуз десек жок. Ташып кеткенден кийин оңолосок жок. Зулустун өзүнө кирдик мына ел барды. Муналар барды үчүн. Депутат болуп келгенден кийин кирдиңиздер, а? Кирдик. Ал признал. Мне подставили деп бизди Генпрокуратурага жиберди. Генпрокуратуранын карап туруп, эми бизге колубузга документ берди. Ушуну сотко бергиле деп. А меня поставили деп айтты Жомушев. Он мени подставили дейт. Атасынын башына жерди бөлүп кетиш керек болчу. 400 гектар жерди 300 гектарданбы 400 гектардан 4 бөлүп алмак. А бул мафиянын башында Акылбек Жапаров турат. Анан акта каранын деп айтып кетти. Анан сиздердин үлүш жериңиздерди эч кандай соттун чечимисиз эле жөн эле ажыратып жөн эле алып койду. Акылбек Жапаровдун ушул укугу аркылуу өзү сөйт өзү бир кодо. Распоряжение менен. Распоряжение деген кыргызчасы кандай? Неме? Тескеме. Тескеме менен алып койду да. Андай үчүн бир киши келген жок бияка. соттун чечими жерге алабыз. Жерге туура эмес бөлүнүптүр. Серге анда Акылбек Жапаров бизден эмне ким сот болуп калабы? Сот, өзү прокурор. Өзү бий экен да. Өзү бий. Ана эми айта албайбыз. Элдин жөнөкөй аялдын артын айтат азыр. Азыр. Скажите, Нурлан мырза, мурунку Новополовка айыл өкмөтүндө иштеген ошол айылдык кеңештин күч жолку созуктагы депутаты Нурлан мырза, өзүңүз дагы бир түшүндүрмө айтып кетсеңиз, эл дагы туура түшүнсүн ушунучу. Эмне болду эле, кандай болду эле, ошол Жайлообек Архар дегенди билет белеңиз, Жайлообек Белгибаев деген ким эле? Мен мурда укканда бул красный заря болгон эскач. Анан заря болуп жүргөн, кийин Архар болуп калды. Ошо Архардан булар элди беребиз, бөлүштүрүп беребиз деп мен угуп жүргөм баягы иштеп жүргөндө. Анан айтты да бөлүштүрөт экен десе, булар бөлүштүрбөй эле, наоборот элди кайра бөлүп, элди экиге бөлүп эле. Сен тигиге буга деп, анан ошондо болсо булар өзүнчө бир 20 чакты бир аялды топтоп алып эле кишилерди, ошо менен эле жүрүшөт. Дагы азыр 10 чакты киши Белгибай жайлоо. 10 чакты азыр кетти, сотко барышат 10 чакты, 5 чакты барат. Кыркырышып. Даже алар биздин колхоздо иштебегендер да жүрөт ошол жерде. Ачык эле сөз да. Анан кийин 3 ай иштегендер бар, ошолорду эшитип алып кыркырган. Жакшы үн Калдырбек байке айткандай
жана ичип алып эле кыйкырып өкүргөндөрдө ошолор барып кыйкырып Алардын негизги максаты эмне анда? алардын максаты жанагындай элди резонанс кылып туруп, могул жерде имущественный немелер калды, ошолорду бүт сатыш керек болуп атат. Жана могу Азия деген биздин маш база болчу. Токарный. Буга чейин саткандары барбы жокпу? Кимдин? Булардын сатып жибергендери, анан сатып аткандар, мен угушума караганда, булар буга чейин нефти базаны 10 сотуктан сатып ишти. 10 сотуктан сатып атышат. Кызыл китеби ал сот болот. Сиздердин нефти базаңыздар уже сатып атат, 10 сотуктан бөлүп 10 сотук жерин уже сатып ийиптир деп мен угуп атам. Мен просто база зрениема байланыштуу жакшы көрбөй ошол болуп атпайбы ошол жакта. Анан кийин биздин зернотокко аяктын незаконный кылып бөлүштүрүп атышат өзүнчө эле. Алда незаконный. Ошонун баары тең эле. Анан жерлерди булардыкы максаты мындай да, буларга тийбеш керек. Булар биз элдер мына 35 сотукка бир эмеге тийгенде, бир член семьяга болгондо 1 гектар, 2 гектардан тийип калса, зерноток, жок, элдер ошого разы болуп атпайбы? Алар ага 1 гектар, 2 гектар разы эмес. Ошо жанагы 10 кишичи, 20 киши. Ошо жайдын барга 30-40 гектардан разы болуп, ошондо булар элди баш айламан кылып ошондойго разы болуп атышпайбы? Урматтуу мекендештер, биздин сөзүбүз курук болбош үчүн азыр мына түз эфирден кийин биз ошо жерине барып, кайсы жерлерде ошо тартып алды. Ошол жерлерден видео кылып тартып алабыз да, кийин ошол прямой эфирден комментарийинде биз ошол жерге ссылкаларын жайгаштыралы. Ошондо ал жерде мурда налог төлөнчү да. Ошо налог боюнча дагы деп анан карыз деп мынакей кагазда турат. Калдырбек байкеде 48 миллион налог карыз экен. Архарчы. Архар болсо, аякта болсо, Жайлыбайга жолугуп эметсе, Жайлыбай ал айтат, мен башкарма болуп алгам дейт. А болбой эле ошол жакта жүрөт. Ким десе аякта жана Караминжиева Рая деген мен башкармамын дейт. Ал Рая биздин колхоздо мулда диспетчерскийде кичине иштептир 1 жылча. Анан келип алып казыр бухгалтермин дейт, кайра башкармамын дейт. Дежурный бирөөлөрдү эшитип келип ошону кыйкырып жүрөт. Аякта аларга жардам берген ким? Жана мурда бизде ошо развал колхозго Таласпаев деген бар. Бакыт деген. Ошо да жардам берип жүрөт аларга чогуу. Мен угушум боюнча да канча кишинин баары тегине жүрөт. Просто мен зрениема байланыштуу эле тияк бияка чыга албай атам да ошо боюнча. Аябай бул жакта бардак, чын айтканда мынакей мурда ошо колхоз менен айлык бутту бириктирип койгондо, ошондо мына биздин клуб сатылып кетти. Болбосо биздин колхоз контор болчу. Мурда бир депутатка жогорку кеңештин ага кетиптир. Ар жакта биздин колхоздун садиги бар, мына около 1 гектарга жакын жер. Ал жерди жакшы эметип туруп салса, бизди азыр аябай муктаж биздин ушу айыл Новопавловка садикке мына 550лүк место кылып койсо, ал жерге 800 бала уже барып калмак. Азыр ал жерди ким алып алыптыр? Ал жер менчикке чыгып кеткен илгери ошондочу. Сатылып кеткен. Биздин колхоз ушинтип бардак кылып туруп, ошондо бүт жердин баары сатылып. Кайра ошондо калыбына келтириш эмне кылыш керек? Буну эми прокуратурадагылар эметип прокуратурага берип туруп эле ошону. Азыр могу биринчи Минюстан жанагы бүт бекитип, буларды жокко чыгарып эметип, ошо административный суд кудай буйруп бизге чечип берсе, анын акырында ушунун баарын кайра сот коюп, кайра алыш керек мунун баарын тең. Анан Минюстан жасатып алган фальшивый документти жокко чыгарыш керек. Ошону жокко чыгарыш керек, сотточу. Анан жерлер да өзүнүн нугуна келет. Бүт баары тең. Анан элдерге да распределение элге бергенде, эл да тынч жашап турат. Анан кийин тынч, анан кийин болсо жана 10 киши мага эле мен да жесем, мен да болду, калгандар жебесе койсун дегенде андай болбойт да. Мына бuyakta элдер 1 гектарга эле разы болот алар, 1 гектар разы болбойт. Алар жок дегенде 10 гектарга ошондой разы болот. Ар бири. Ар бири. Биздин Новопавловка ушундай ошондон бери эле бардак болуп келатат. Мына тиги базар жагыбыз бардак. Мына тротуардын бер жагы деле, тиягы деле бүт жердин баары илгери берилип кеткен. Решение болуп, мындайчы көп жер. Новостройка болуп кеткен поле. Новостройкага барсаң аяктагылар айтат, барып эле мына азыр эмеге мэрияга барат айтат, биздин игровой ойной турган площадкабыз жок дейт. Андай алып атканда жерди карап алышпайбы? Игровой площадка сатып аткан киши калтырыш керек болчу. Соцкүл бурта местогачы эчтеке калтырбай бүт партияны эптеп кычык-мычыктан бери өйдө жакта ошондой бардак болгон. Булар 403 гектарды ошо бардак башталганда. Булар фальшивый документ менен саткан. Өйдө жактан 258 гектар жокко чыгарылган. Фальшивый жана жашыл китеп менен сатылып кеткенде. 30 гектардан бизден эч ким алган эмес. 20 гектар, 17 гектардан сатылган өйдө жакта. Демек, баягы уурунун көзү тобойт деген болоттур азыр, а? Ооба, ошо биз деле канчасын жокко чыгарып антимитинг жүрсөк деле болбой, дагы эле улам өйдө жактан давление болуп турат экенде болбой эле. Демек, түшүнүктүү. Подскажите, пожалуйста. Келиңиз. Келиңиз, аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Алиева Багда. Багда айтыңыз. Со школьной скамьи ушла в колхоз работать. Канча жил, от 15 лет, не покладая рук, работала.
Когда вот эту землю делили, да, я пришла, здесь Нарханом сидела. Это Нарханом правая рука этого председателя. Бельгибаева. Нет, первый этот, Нургалиева. Нургалиева. Да. Нарханым. Она мне говорит, у тебя номера нету твоего кондиционного, она называется, да? Я говорю, как нету, я столько лет здесь работала. Ты на отца записана. Семья не сложилась, я вернулась. С 2 детьми у родителей жила. 2 моих детей она выкинула. Я должна на них была получать. Она не записала. Говорит, выбор. Хочешь, отец умер. Наследство получи. Или на детей. Одно из двух. Выбор делай. Я хочу, чтобы эту женщину наказали. Серьезно. Потому что она меня довела. Я сейчас сердечница, больная, из больницы вышла. Вот. Она сейчас где работает? Не знаю она, где работает. Где находится? Не знаю, где она находится, но она такой вред нанесла здоровью мне. Вам? До сих пор я болею. Потому что Про это, знаете, Бельгибаев Жайлобека. я его знаю, да. Знаете, да? Да, знаю. С какого года знаете? Он здесь работал? Он не работал, ну, пришел, стал работать, ну, как-то работает, честно, говорит честно. Вы его видели? Я его видела, знаю. Вот. У меня отцовский пай есть, это у него. Он как отцовский пай меня записал. А что я на 2 детей не получила, он не записал. Иди в суд подавай, Нарханым говорит. Нарханым. Это вот она распределяла, она как... Она работала как агроном. Давайте сейчас этот дед Миша. Да, дед Миша, вот здесь уважаемый дед Миша, он уже с какого вы здесь как родились? Я родился. Работал колхозником, да? Я житель село Новопавловка. Село Новопавловка, мои деды возродили этот поселок. Раньше мои деды жили, Байтык-Павловка была, сейчас Арчалы. Да, мы приехали, мои деды приехали сюда. С Арчалов. Сюда спустились, сделали, нарезали им землю, здесь сделали поселок. С какого года? Это в 1922 году организовался вот этот Новопавловка. Я старый житель, который знаю. Сколько вам лет? Мне 71 год. Я родился здесь, в этом поселке, село Войнантоновка. Первая больница, там был роддом. Там я 7-й родился в своей семье. Нас жило 10 человек. Отец инвалид войны был, без ноги. Работал в колхозе конюхом. У него самые лучшие были рабочие лошади в колхозе. Ему всегда председатель давал премию. Я вырос с этими лошадьми. Я всю жизнь проработал табунщиком, скотником. В горах Сусамыры, все Джайлё, Майлё, всех знаю, всех тукум кыргызов. 40 родов. А вы знаете Бельгибаева Джайло? Не знаю, Бельгибаева Джайлё я не знаю. Он не работал у нас, его не было. Это рейдерский захват сделали. Кому-то надо было наши земли, они сделали. У нас территория большая, 4000 гектар, считай 5000. Как? Это сверху там кто-то распределился. Послали, он пришел. Да, он пришел, рейдер захватил и здесь начал дербанить все. Нас всех поставил. Мы сколько судились. Я же на его в суд подал. Суд ему приговорил 2 года. Там. Потом как остраховали его, он до сих пор не заплатил. За это, суд. А я же не знаю, кто как. Мы же люди как? Неграмотные. Че? Ну, кончили 8 классов. Средний у нас. Он, оказывается, организовал кооператив Архар. Да, он организовал кооператив Архар. От кого имени? Вот я честно скажу, я бы сказал бы, раз сказать, но я не знаю. Председатель нас сказал, я его поддерживаю. А этого, Калдарбека, фамилия, я даже фамилию, Шукаралиев. Мы его выбрали председателем. Он знает все, мы его поддерживаем, никогда не бросаем. Мы, вот это нас сколько здесь людей,
Мы все просим, чтобы вы разобрались конкретно. Не обещали завтра. Это самое плохое у киргизов. Эртень. А у русских завтра. Тура? Вот так. Вот сегодня- Делайте по-человечески. Чтобы мы довольны были нашим государством, нашим президентом. Сегодня это встреча с мэром города Бишкека Айбек Джунушалиевым. Да. Вы тоже поедете, да, туда? Ну, если Калдыбек возьмет, поеду, конечно. Ага, хорошо. Да? Всё ясно. Давай, девчата, кто? Соберемся, давай поедем. Всё Скажем ясно. ему, я ему в глаза говорил здесь, когда дорогу строили возле кладбища. Он знает меня хорошо. всё. какой улице собираться? Не знаю. Урматтуу мекендештер, мына ошентип бүгүн ошол мэр менен болгон жолугушууга ушул жердеги Новопавловка айыл өкмөтүнүн мурунку Новопавловка айыл өкмөтү азыркы учурдагы ошол Новопавловка айылынын тургундары, жарандары атайын өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтабыз деп ушундай алдын ала чогулушкан экен. Ушул жерге мен да чакырып, анан ушул жерден бир аз болсо дагы булар менен ой пикир бөлүштүк. Сиздер да түшүнүңүздөр, эгерде сурооңуздар болсо бериңиздер, комментарийге жазып коюңуздар, сөзсүз. Поделиться кылыңыздар, чтобы мындай бүгүнкү күндө ак менен караны ажырата турган учур, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич эң мыкты иштеп жатат. Биз ошонун саясатын колдойбуз. Кудай буйрса, ошол биз элдин көйгөйү каяктан жаралып атат, эмне үчүн бул чечилбейби, кантип чечсе болот, ошол боюнча биз дагы ишти алып барышыбыз керек да. Кайсыл бийлик болбосун, биз ушундай ойдо келгенбиз, дагы деле ушундай ойдо боло беребиз, Кудай буйрса. Анда эмесе биз азыр жеринен барып, по факту, жана факту боюнча деп коет го баягы. Кайсыл жерде ошол немелер, мындайча айтканда, кимдер эле? Рейдерлер. Рейдерлер захват кылып, алып алган, тартып алган жерлерин көрсөтүп, видео тартабыз дагы. Биз ошол видеону YouTube'га жүктөйбүз, анан Facebook'ка да жүктөйбүз, TikTok'ка да. Бирок ссылкаларын сөзсүз түрдө ушул прямой эфирдин төмөн жагындагы комментарийге калтырабыз. Прямой эфирди азыркы учурда Facebook бир айга сактайт экен, бирок ошондой болсо дагы, бир ай болсо дагы ошол комментарийге калтырып коебуз. Анан основном Калыбек Жапаров деген өзүбүздүн YouTube'да каналыбыз бар. Ошол YouTube'да каналыбызга сөзсүз ошол жака сохранить этип жүктөп коебуз сөзсүз түрдө. Кеттик анда эмесе. Рахмат.